кандайдыр бир нерседен алыс туруу, узак туруу, оолак болуу, кармануу деген мааниге келген арабчадагы саум сөзүнүн фарсчадагы рузе сөзүндөгү кыргызчадагы колдонулушу орозо болуп эсептелет экен. Саум жана сыям сөзүнүн Куранда 13 жерде, ал эми пайгамбарыбыздын хадисинде көптөгөн жерлерде баяндалгандыгы билинет. Куранда сизден баштагыларга парз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо парз кылынды деп айтуу менен ислам дининен баштагы жана ислам дининен тышкаркы диндерде дагы орозонун ибадет экендиги айтылат. Мындайча айтканда, иудаизмде, христианчылыкта, буддизмде, жайнизмде жана индуизмде орозо ибадат катары колдонулат. Ал эми ислам дининде орозо термин катары шариаттык милдетти аткаруу ниети менен таң аткандан күн батканга чейин жегендиктен, ичүүдөн жана жыныстык катнаштан оолак болууну түшүндүрөт. Ислам дининде орозонун бир канча түрү бар. Ошолордун эң негизгиси Рамазан айында тутулуучу мусулмандар үчүн балакатка жеткен, акыл эси жайында ар бир мусулман үчүн парз болгон 30 күндүк орозо болуп эсептелет. Орозону аткаруунун негизги шарттары катары: биринчиден, ден соолукта болуу, орозо тутууга ыңгайлуу болуу; экинчиден, жолоочу болбоо, мындайча айтканда ошол жашап аткан жериңде болуу; үчүнчүдөн, аял затына тиешелүү болгон кээ бир абалдардан орозо тутууга тоскоолдук кылуучу же болбосо орозону башка мезгилге жылдыруучу кээ бир абалдардан тышкаркы абалда болуу керектиги айтылат. Ошондуктан ар бир жогоруда айтылган шарттарды аткарган ар бир мусулман үчүн орозо тутуу бул кыйынчылык эмес. Бул ырахат алуу, бул жеңилдик, бул ошол кийинки кылуучу ибадаттарга болгон бир ыхластуулуктун негизи катары каралат.